Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз кыргыз тили. Силер менен адаттагыдай Абджалилов айткан болмокчу. Демек балдар, бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыздын темасы бир өңчөй аныктооштор жана бир өңчөй эмес аныктооштор. Сабактын максаты боюнча тааныштырсам, аныктооштун эрежесин эске түшүрөсүңөр, бир өңчөй жана бир өңчөй эмес аныктооштор жөнүндө маалымат аласыңар жана анда колдонулган мүчөлөр жөнүндө түшүнүк аласыңар. Биз 3-чейлекте сүйлөм мүчөлөрүн өткөнбүз. Сүйлөм мүчөлөрү жана айкындооч жана баш мүчөлөр жана айкындооч мүчөлөр деп бөлүнөрүн билебиз. Демек, баш мүчөлөргө баяндооч, айкындооч мүчөлөргө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет. Жана эсибизге дагы аныктооч эмне экенин түшүрөбүз жана ал кандай суроолорго жооп беришин дагы эстейбиз. Аныктооч зат атооштон же заттык мааниде башка сөздөрдөн, заттык маанидеги башка сөздөрдөн түзүлгөн сүйлөм мүчөсү менен байланышып, ал сөз билдирген заттын ар түрдүү белгисин, сапатын, касиетин, мүнөзүн же кайсы бир жакка таандык экенин билдирүүчү айкындооч мүчө бул аныктооч деп аталат. Же болбосо мынтип түшүнүп алалы балдар. Аныктооч бул заттык мааниде келген, же болбосо зат атооч же заттык маанидеги келген сөздөр менен байланышып, анын түрдүү белгисин, сапатын, касиетин, мүнөзүн билдирсе, бул аныктооч болот экен. Жана ошондой эле кайсы бир жакка таандык экендигин көрсөтүп турат экен. Жана ал кандай, кайсы, канча, канчанчы, неченчи, кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет. Мисалы, муну дагы жакшыраак түшүнүшү үчүн мисал берели. Демек, мисалы, жакшы жигит сыртта, мырза үйдө кул, жаман жигит үйдө, мырза сыртта кул дейт. Демек, бул берилген макалда кандай жигит сыртта, мырза үйдө кул? Албетте, жакшы жигит. Демек, жакшы деп жигит бул жана айткандай заттык мааниде келди. Бул демек зат атооч. Ал эми жакшы деп кандай анын сапатын, белгисин, касиетин деп айтпадыкпы? Демек, анын мүнөзүн билдирип жатат. Жакшы жигит деп аныктап жатат. Андан кийинки кандай жигит үйдө, мырза сыртта кул десек, жаман жигит деп жооп беребиз. Демек, кандай жигит? Жаман жигит. Жигит ээси жаман деген бул аныктооч болуп калат. Демек, кандай деген суроого жооп берип жатат жана анын мүнөзүн билдирип жатат. Дагы бир сүйлөм: ишти акылдуу адамга тапшыруу иштин ийгилиги. Демек, бул ишти акылдуу адамга тапшыруу. Кандай адамга тапшыруу? Акылдуу адамга тапшыруу. Эмнени? Эмненин ийгилиги? Иштин ийгилиги. Бирок бул жерде эмненин, эмнеси деп бул сөз айкашын бөлүп карабайбыз. Бул анткени атооштук баяндооч, бул атооштук баяндооч, тутумдаш баяндооч болуп жатат. Ошондуктан муну аныктооч деп албайбыз. Бирок эгерде таандык мааниде келип жатса, мисалы үчүн Асандын көйнөгү, апакемдин алмасы дей турган болсок, апакемдин, Асандын деп мүчөлөр өзгөрүп жатат. Эмненин, кимдин деген суроого жооп берип калып жатат. Бирок ошентсе дагы бул баяндооч. Анткени биз силер менен 3-чейлекте өткөнбүз. Менен баяндоочтун ортосуна коюлуучу сызыкча же болбосо сызыкчанын коюлушу деген темада өткөнбүз. Бул демек сызыкча ишти акылдуу адамга тапшыруу ээси, тутумдаш иштин ийгилиги түзүлүшү боюнча тутумдаш баяндооч жана мааниси боюнча, мазмуну боюнча атооштук баяндооч болуп саналат. Жана ошондой эле сөз айкашын түгөлөрүнүн байланышуу жолдору. Биз сөз айкашын өтүп жатканыбызда анын түгөлөрүнүн бири-бири менен болгон байланышуу жолдорун дагы өткөнбүз. Демек, алар ыкташуу, таандык, башкаруу, ээрчишүү. Ээрчишүүнү кызыл түс менен белгилегениmin себеби бул менен баяндооштун ортосунда гана жүрүүчү байланыштын түрү. Ал эми биздин бүгүнкү өтө турган темабыз аныктооч, бул ыкташуу жана таандык байланыштары аркылуу ишке ашат. Мисалы, иштин ийгилиги деген сөз айкашы келип калды дегиле. Эмненин ийгилиги? Демек,
таандык маанини берип жатат. Ал эми жакшы жигит кандай мырза? Кандай жигит? Жакшы жигит. Демек, бул ыкташып жатат. Эч кандай мүчөлөрдү талап кылган жок. Мүчөлөрсүз эле бири-бири менен байланышып жатат. Бүгүнкү темабызга келе турган болсок, эрежени эске салайлы, жаттап алалы. Сүйлөмдө бир эле аныкталгычка жана аныкталгычка карата эки же андан ашык аныктооштун тиешелүү болуп келиши мүмкүн. Билдим, түшүнбөдүңөр. Эми мисал менен түшүндүрөбүз. Демек, бул сүйлөмдө аныкталгыч жана аныктооч деген жаңы түшүнүк кирди биздин бүгүнкү темабызга. Демек, андагы көргөн, билген, иштеген окуялардын баарын айта албасмын, Кандай окуялардын көргөн, билген, иштеген. Булар биз мурдагы сабакта өткөнбүз бирөңчөй мүчөлөр деп. Бирөңчөй мүчөлөр булар. Бирөңчөй аныктооштор. Демек, көргөн, кандай билген, кандай иштеген, эмне кылган деп суроо бербейбиз. Иштеген окуялар анткени менен, заттык мааниде келген сөз менен байланышып турат. Ошондуктан дагы бул аныктооч болду. Демек, көргөн, билген, иштеген окуялар. Аныкталгыч деп балдар. Аныкталгыч бул аныктала турган нерсени айтабыз. Аныктооч деп бул көргөн, билген, иштеген, аныктай турган нерселерди айтабыз. Аныктооч деп. Өзү аты айтып турат, аныктооч, аныктай турган нерсе, аныкталгыч, аныктала турган нерсе. Эми, демек, бул биринчи мисал, бул бирөңчөй аныктоочко кирет. Булар бирөңчөй аныктооч. Бирөңчөйдө эмнени айтат элек балдар? Эсиңерге салгыла. Албетте, бирөңчөй мүчөлөрдө бул бирдей суроого жооп бериш керек. Кандай, бирдей милдет, синтаксистик милдетти аткарыш керек жана бир сөз түркүмүнөн жасалышы керек эле. Эми экинчи сүйлөмдү байкайбыз. Баягы күнкү калыбындай калыбында болуп берели балдар. Калыбында ууздай ак тоон үстүндө, кызыл түлкү тебедей башында. Демек, бул жерде эч кандай интонацияны көрбөдүңөр. Санак интонациясын талап кылган жок бул жерде. Баягы күнкү калыбында ууздай ак тоон үстүндө, кызыл түлкү тебедей башында деп жатат. Ууздай ак тоон, ууздай, үтүр, ак, үтүр, тоон деп айтканыбыз жок. Санак интонациясын талап кылган жок. Бирдей сөз түркүмүнөн жасалган жок. Демек, азыр байкайбыз. Ошентип, эки же андан ашык аныктоочтордун бир эле аныкталгычка карата өз ара грамматикалык байланышынын жогорудагы өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу. Алардын биринчиси бирөңчөй аныктоочтор. Демек, муну айтып жатат. Бул биринчи мисалыбыз бирөңчөй аныктооч, экинчиси бирөңчөй эмес аныктооч болуп эки түргө бөлүнөт. Ал эми мунусу экинчи сүйлөмүбүз бирөңчөй эмес аныктооч болду. Эми бирөңчөй аныктоочтун мүнөз белгилери. Демек, өзүңөргө суроо бергиле. Кайсы учурда бирөңчөй аныктооч боло алат? Биринчи учур, түгөйлөр тең байланышта болушу керек. Тең байланышта болду, мисал үчүн. Көргөн, билген, иштеген, бири-бирине багынган жок. Экинчи, бирдей сөз түркүмүнөн жасалышы керек. Бирдей сөз түркүмүнөн жасалды. Этиш сөз түркүмүнөн жасалды. Көргөн, этиш сөз түркүмүнөн жасалган. Бул атооштуктардан жасалган аныктооч болуп жатат. Аныкталгычтын түрдүү касиетин билдириши керек дейт. Мисал келтириптир. Бул жерден карайлы мисалды. Билдириши керек жана санак интонациясында турушу керек дейт. Мисалы, биринчи, кандайдыр бир таза ысык сезим жүрөгүмө жиналып калгандай дейт. Кандай сезим? Демек, бул жерде аныктала турган нерсе, аныкталгыч бул сезим. Аныктагычтар булар аныктоочтор десек болот, аныктагыч десек болот, таза, ысык деген сөздөр. Демек, бирдей түгөйлөр тең байланышта турду, таза, ысык, бири-бирине багынган жок эч кандай. Экинчиси, бирдей сөз түркүмүнөн жасалды, сынатооштон жасалды. Үчүнчүсү, аныкталгычтын түрдүү касиетин билдириши керек дейт, санак интонациясында туруш керек. Санак интонациясында турду, үтүр менен ажыратылды. Ооз эки кепте таза, ысык деп басым тыным менен айтабыз. Жана санак интонациясында турду жана ошол аныктала турган нерсенин, аныкталгычтын түрдүү касиетин билдирди. Сезим кандай деген суроого жооп берди. Аныктоочтун кандай деген суроосуна жооп берип, анын сапатын билдирди, сыпатын билдирди, сезим деп. Дагы бир мисал менен түшүндүрөлү. Жолу жок, максаты жок адам болбогула деген сүйлөм келсе, кандай адам? Жолу жок, максаты жок адам. Адам ким?
Кандай адам? Максаты жок, жолу жок. Кандай? Максаты жок, жолу жок. Болбогула дейт. Демек, мында дагы ушул белгилер, ушул талаптар сакталды. Бирдей сөз түркүмүнөн жасалды, жолу жок. Кандай? Сынатоштон жасалды. Бирдей милдетти аткарды. Түгөлөр өз ара тең байланышта болду. Булбуга же булбуга багынган жок жана санак интонациясында турду. Жана адамдын мында дагы адамдын мүнөзүн билдирди. Эми бирөөңчө эмес аныктооштор кандай болот? Болуш керек. Демек, ошого талап кандай деген суроо. Биринчи учурда бири экинчисине карата маанилик жактан багыныңкы абалда келет дейт. Демек, булар багыныңкы абалда келбеди, тең байланышта болду. Ошондуктан алар өз ара санак интонациясы менен айтылбайт дейт. Мисалы, көк жашыл чарчы жоолук салынган узун бойлуу ак саргыл келин жылмайды дейт. Азыр дагы түшүндүрөм. Б-сы затты ар түрдүү белги касиеттери боюнча аныктайт. Бул дагы мунун эмесине, критерийине окшошуп кетет экен. Анан бардык учурда бирдей сөз түркүмүнөн жасалууга тийиш эмес дейт. Демек, эми сүйлөмөбүздү талдап көрөбүз. Көк жашыл чарчы жоолук салынган узун бойлуу ак саргыл келин жылмайды дейт. Мында эч кандай санак интонациясы талап кылган жок. Шыдыр эле айттык, шар эле айттык. Мындай санак интонациясы сакталган жок. Көк жашыл чарчы, көк жашыл чарчы. Демек, ар кандай сөз түркүмүнөн жасалып жатат. Бири экинчисине багыныңкы абалда келет дейт. Чарчы жоолук, көк жашыл чарчы жоолук деген экөө көк жашыл чарчы деген сөз бири-бирине багынып турат. Экинчи учурду, экинчи сүйлөмдү карайбыз. Калыбайдын айылы чоң кара көрпө көлдөлөңдүн үстүндө боз макинтоштон олтуруптур деген сүйлөм болсо, Калыбайдын айылы чоң кара көрпө, чоң жана кара көрпө көлдөлөңдүн дебейбиз да, чоң кара көрпө көлдөлөңдүн үстүндө боз макинтоштон олтуруптур дейт. Чоң кара көрпө көлдөлөң дейт. Демек, көлдөлөң деген силерге тааныш эмес сөз болушу мүмкүн. Көлдөлөң бул кадимки эле апаларыбыз текчү биздин отургучтар, ичине бир жүүн дагы бир мындай кеземелерди салып, ушундай тигип, кичинекей көлөмдө болот. Муну биз көлдөлөң деп коебуз адабий тилде. Ошол көлдөлөңдүн үстүндө боз макинтоштон олтуруптур деген сүйлөм болсо, Калыбайдын айылы чоң кара деген булар санак интонациясын талап кылган жок. Көрпөнүн түрдүү белгисин билдирди, касиетин аныктады жана бири экинчисине карата маанилик жактан багыныңкы абалда келди. Демек, эскерте кетүүчү нерсе, бирөөңчө эмес аныктооштор байламталарды кабыл албайт. Бул жерге мисалы үчүн Калыбайдын айылы деп туруп, аялы чоң жана кара көрпө көлдөлөңдүн деп айта албайбыз. Чоң кара көрпө көлдөлөңдүн үстүндө боз макинтоштон олтуруптур деген сүйлөм. Эми дагы бирөөңчө аныктоочу катышкан сүйлөмдөр. Муну менен таанышкыла балдар. Өз алдынча таанышасыңар жана азыр бир экөөнү түшүндүрө кетейин. Ал жаш келиндей созулган сыпа, баамдуу, сергек жигит десек, бул бирөөңчө аныктоочуга мисал. Ал жаш келиндей созулган кандай? Сыпа кандай? Баамдуу кандай? Сергек кандай? Жигит. Демек, бирдей жана айтып өткөндөй бирдей суроого жооп берди жана санак интонациясы боюнча келди жана тең байланышта келди. Эми муну карап көрөбүз. Бирөөңчө эмес аныктоошторго катышкан сүйлөмдөр же болбосо мисалдар. Кийгени шуудурак ала жибектен тигилген чапан экен. Шуудурак ала жибек деп, шуудурак деген сөз кандай? Шуудурак ала кандай? Кандай жибек? Шуудурак ала жибек. Демек, шуудурак деген сөз ала деген сөзгө, түскө, ала деп түстүн атын билдирип турат. Ушул сөзгө багынып турат. Демек, бири экинчисине карата маанилик жактан багыныңкы абалда келет деген критерийди сактады. Ошого окшоп, бул сүйлөмдөрдү да өз алдынча талдап чыгасыңар балдар.
Жана бул дагы тапшырма, үйгө тапшырма. Бул балдар тексттин ичинен бирөңчөй жана бирөңчөй эмес аныктоочторду ажыратып жазасыңар. Жана 198-көнүгү мында дагы бул жерде дагы бул жерде 198-көнүгүдө схема менен берилген ошол бирөңчөй эмес жана бирөңчөй аныктоочтор. Демек, бул биринчи схема боюнча биринчи сүйлөмүбүз, биринчи схема бул бирөңчөй эмес аныктоочго берилген схема. Мисалы үчүн аныктагыч, же болбосо аныктооч деп атабыз, аныктооч жана мына аныкталгыч, аныктала турган нерсе. Булар аныктай турган нерселер. Бул схема экен. Демек, ушул схеманы пайдаланып сүйлөм түзөбүз. Жана бул бирөңчөй аныктооч экен. Демек, бул жерде үтүр болуш керек, санак интонациясы менен жүрөт анткени. Демек, аныктагыч, анан бул аныкталгыч, аныктала турган нерсе. Ушул эки схеманы пайдаланып сүйлөм түзөбүз балдар. Жана берилген фразеологизмдерди табууга аракет кылабыз. Фразеологизм эмнеге деп таң калбагыла. Бул фразеологизмдер силердин 6-класста эле өтүлгөн. Демек, бул фразеологизмдерди табабыз. Видеону кайра артка кайтарып, фразеологизмдерди же берилген тапшырмаларды кайрадан көрсөңөр болот. Жана акыркы тапшырма бирөңчөй жана бирөңчөй эмес аныктоочторду катыштырып сүйлөм түзөсүңөр. Саламатта калгыла балдар, ушу менен сабагыбызды аяктадык.